Кыргыздын түпкүлүгү жана даанышмандыгы эч убакта жоголбойт. Бизди ал өмүр бою коштоп жүрөт. Түпкүлүктүү дүйнө, тең салмактуулук, биздин аң сезимибизде мейкиндик жана мезгилден тышкары жашайт. Анда толгон сырлар, көз жетпеген мүмкүнчүлүктөр бар. Ар бир адам өз жашоосунун ар түрдүү мезгилдеринде бул дүйнөнү өз билгениндей кайрадан ача алат. Биздин арабызда дайыма байыркы ата-бабалардын ыйык дүйнөсү жана улуу чындык менен бекем байланышка көмөк көрсөтүп келишкен адамдар болгон. Алар элдик билимдерди жана улуттук маданиятты сактоочулар. Улут өз мураскерлерин барктап келе жатканы ырас десек, анда ал улут өзүн жоготпогондугу. Ыйык мейкиндик. Баарыбызга белгилүү болгондой, адам жашаган үй анын ички дүйнөсүн чагылдырат. Көчмөн кыргыздын үйү болгон боз үй да көптөгөн кылымдар бою кыргыз элинин 3 негизги өзөгүн чагылдырып келет. Тиричиликти колдонууга ыңгайлуулугу, жеке жана жамааттык тиричиликте адеп ахлактык баалуулуктарга карата акыл эс менен так бөлүштүрүлгөн. Терең сезим туюмга жана чын дүйнө же түпкү дүйнөгө баш ийишкен. Дал ушул сапаттар кыргыздарга кылымдан кылымга эркин эл бойдон калууга, татаал тарыхый окуялардын ичинде өнүгүүгө жана өз алдынчалуулугун сактап калууга көмөк берген. Ошондуктан боз үй кыргыздын маңызын чагылдырган жай. Боз үй көчмөндөрдүн чыгармачылыгы, анын материалдык дүйнөсүнүн бир бөлүгү катары жыйнактуу, бат тигилген жана ташып жүрүүдө жеңил болушу зарыл эле. Мындай таң каларлык үйдү жасаш үчүн кыргыздар жыгачты, булгары жана жүн кийизди пайдаланышкан. Табигый экологиялуулук көчмөндөрдүн маанилүү сапаттарынын бири болгон. Боз үйдүн жыгачы кереге, түндүк, уук, каалгадан турат. Жыгачтар кийиз менен жабылып, атайын сызма жиптер менен байланат жана кооздолот. Кооздонун акыркы кадамы үй ичинде оокаттарды ыңгайлуу жайгаштыруу менен аяктайт. Сыртынан караганда бул курулма анча бекем эместей көрүнгөнү менен чындыгында туруктуу жана пайдаланууга оңтойлуу. Ал катуу шамалга туруштук бере алат. Суукта жылуу, ал эми ысыкта салкын болот. Боз үй кыргыздардын маңызын жана мазмундуу дүйнөсүн билдирет. Ошондуктан боз үйдүн ар бир курамында кыргыз элинин көчмөн жашоосу, дүйнө таанымы, баалуулуктары камтылган. Көчмөндөр үчүн бүтүндүк, ирээттүүлүк жана эриш аркактуулук дүйнөнү жаратуучу эң жогорку сапат катары эсептелген. Sen jokto tangem nege atpay koydu sen jokto. Эр жак жана эпчи жак
аял жана эркектин мамилелерин билдирген. Философ Советбек Абдрасулов айткандай, түндүк жана казан материалдык жана материалдык эмес дүйнөнүн катышын билдирген. Түндүк асмандын, казан жердин, түшүн берүүнүн, үй бүлөнүн очогу, символу. Бакан жашоонун тамыры. Анын тегерегинде өнүгүп өсүү жүрөт. Төр жана босого кыргыз үчүн адам жашоосунун эки кесилишинин кире бериши. Төр ыйык жай, ата бабалардын руху жашайт. Адам жашоосунун эки өлчөмүнө кире бериш. Босого жердеги жашоонун кире бериши. Анда күнүмдүк тиричилик кайнап жатат. Бул кыргыз боз үйүндөгү негизги гана белгилер. Боз үй өзгөчө энергетикалык мейкиндик. Кыргыздардын түпкү дүйнөсүнүн ажырагыс бир бөлүгү. Байыртадан боз үйдү Теңир ата дүйнөсү менен жердеги дүйнөнүн ортосу катары карашкан. Мындай мейкиндикте бардык жакшылыктар менен жамандыктар күч алат. Окумуштуулардын көпчүлүгү далилдегендей, адаттагы үйлөрдүн бурчтарында терс энергетика топтолот. Айланасы мал боз үйдө дайыма кыймылдуу жана энергиянын тазаруусу жүрөт. Ошондуктан боз үйдө уктоо, эс алуу адамдын ден соолугуна жакшы таасир этет. Боз үйдө ушундай сыйкырдуу мейкиндик болуш үчүн боз үйдү чыныгы чебер уста эреже тартиптерди туура сактоо менен жасаган оң. Мына ошондуктан кыргыздар туура курулган жана оңтойлуу, ыңгайлуу үйдү курууда ырым-жырымдарды пайдаланышкан. Ошол себептен боз үйдү жасоонун сырларын билген адамдарга эл ичинде өзгөчө сый-урмат көрсөтүлгөн. Боз үй тууралуу билүүнүн зарылдыгы элдик салттуу билимдерде эле укумдан тукумга мурасталып келет. Боз үйдү жасаган жана тиккен адамдар анын ыйык белгилерин абдан мыкты билишкен. Заманбап турмушта боз үйдү жасаган чеберлер бир бөлөк. Ал эми аны тиккен, ырым-жырымын кылгандар да бөлөк. Ыйык символдорго кызыгып чечмелегендер дагы башка адамдар. Азыркы дүйнө байыркы салттарды майдалап жогото алган жок. Кыргыздар боз үйдүн ыйык дүйнөсүн доорлор бою кийинки муундарга алар билбеген жактарын ачып берүү үчүн сактап келүүдө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда боз үй жасаган бүтүндөй айылдар бар. Чебер усталардын арасында биздин өлкөбүздөн да атагы алыска жеткен адамдар бар. Кыргыз боз үйлөрүн Германияга, Казакстанга, Россияга жана башка өлкөлөргө алып кетип жатышат. Күнүмдүк турмуштун агымында заманбап адамга өз жашоосунун маңызын жоготуп алуу өтө жеңил. Ошондуктан бардыгын жуткан окуялардын, адамдардын жана буюмдардын агымынан мезгил-мезгили менен сыртка чыгып туруу зарыл. Боз үй улуу табигаттын тең салмактуулугунда курчап турган дүйнөгө сыйынып, жашоонун чыныгы маңызын жана баалуулугун эске алуу менен бүгүнкү күндө да жан дүйнө тынчтыгын табууга жол ачат. Бактыга жараша, кыргыздарда улуу жаратылыш берген тартууну сактаган адамдар, мындай ыйык жайды, мейкиндикти жаратуучу чеберлер бар. Ата-бабаларыбыздын түпкүлүгүн жана акылмандыгын эске салган жандуу мейкиндик жоголуп кетпей, биздин жашообузду коштоп келе жатат.